Так, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламатсызбы Мирлан байке. Биздин түз эфирдин катышуучулары, урматтуу YouTube каналда бизди көрүп жаткан биздин подписчиктер, мекендештер, баарыңыздарга кутман кеч. Бүгүн кезектеги суроо жообубуз уланмакчы. Ошол YouTube'дан көрүп жаткан мекендештерге айтып кетерим. Эгер ушундай түз эфирге катышкыңыздар келсе, комментарийде закрепте биринчи комментарийде ссылка турат. Ошол ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулуп, анан биздин Telegram каналда ушундай түз эфирге катышып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Азыр сөздү Мирлан байкеге берейин. Ой, катып калды го. Суроолор болсо бере берсең. Рахмат сиздерге ошо. Беребиз сурооңуздарды. Мен эфирде турам дагы. Ооба, айта бериңиз. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Ошо азыр балага айтып турам, мени сентябрь айында кармашты, рейд болгондо. Анан мени баягы 108,1.8 ошо менен не кылып туруп федерение кылды. Мен 2 ай баягы регистрациям өтүп кеткен экен. Анан ошого мени учурбай койду. Мен 10 күн ичинде чыгып кет дегенден кийин соттоп туруп мен акчаларын бердим, штрафыны. Эми ошого запретим бар экен дейт. Анан мен өзүм билем ошо золотой каналдан болчу. Мен азыр коркуп атам. Башка жерден деп туруп баягы учурбай койбойбу? Эми эмне кылышым керек? Азыр мен арасатта калгам да. Мен учуп кете албайм. Чыгып кете албайм. Иштеп жүрөм, эмне кылайын? Качып. Эми мындайда сиз немеден кийин эфирден кийин мага неметсеңиз, документтериңизди таштап берсеңиз, мен федеральный служба тигирки судебных приставов деген бар, ошонун сайтынан мен карап көрөйүн. Эгерде карыздарыңыз болсо, ошол карыздарыңызды төлөшүңүз керек. Ошондон кийин гана Россиянын территориясынан чыга аласыз да. Ошону мен бир-эки сайтка кирдим, 250 сом төлөп көрдүм, 300 сом төлөп көрдүм. Аякта сенин карызың жок деп чыгып атат да. Мен уже таң калып атам. Эмне кылышым керек анда? Может, сиздин эми анда тигирки немеден караш керек да. Соттордун сайтынан караш керек. Может быть, ал приговор чыккан, ал тигирки соттордон еще базага түшө электир. Ошол жактардан карап көрүш керек да. Сизди баягы номериңиз деле жок да, мен кантип чыгам сизге мен? Мен эми биринчи жолу Кубатбекке телефон кылсаңыз, менин номеримди берет, мен карап берем. Болду, рахмат. Мен сизге жазып койдум, Алишаров. Салам деп. Кийин эфирден кийин номер жөнөтөм сизге. Абдулла, сурооңузду бериңиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен балам немеси адиндай паспорту өтүп кетип, анан паспорт алдык немеденчи, посольстводон. Анан биз кайра регистрация коелу десек, кирди чыкты кылып келсин деп унабай коюп атат да. Ошого эмне кылса болот? Сиздин мындай да, бирок жерде баягы мелочтарды такташыбыз керек. Сиздин балаңыздын регистрациясын суроого өтө элек беле? Жок, немеси өтүп кетип, анан 1 жыл кылбай жүрдүк да. Койтуңуз, немеси деген эмнеси? Паспортунун суроогу же регистрациясынын суроогу? Паспорттун суроогу өтүп кетти. 1 жылдан кийин анан посольствого барып, паспорт кылдык. Ага дагы бир 2 айдан өткөндөн кийин паспорт берди. 2 айдан кийин анан кайра немеге барсак, ФМСке барып тапшырсак, кирди чыкты кылсын деп атат да. Ооба, потому что сиздердин жанагы мурунку паспортуңуз бар го, ошол экен суроо өткөндө эле регистрация ошол экенен токтойт. Ооба. Балаңыздын регистрациясы мындайча айтканда, эгерде 1 жылдан кийин алсаңыз, 1 жыл регистрациясы жок жүргөн. Ооба. Кирди чыкты жазып бериш керек. Ооба. Анан азыр кирди чыкты жасап через нотариус кылып бирөөгө жөнөтсөм балам. Ошо кайра барып келсе болобу, болбойбу? Мына машина менен барып келип атат го. Балаңыз жаш жете элекпи? Балам 16га кирген. 16 жашта. 16га кирсе, негизи жанагы авиакомпаниялар бар го. Ооба. Авиакомпаниянын өзүнө деле доверенность берип койсоңуз болот. 15тен ашкандан кийин балдарга авиакомпанияга деле жазып койсоңуз болот, билет алып турупчу.
билет алып атканда ошо тигилеки жана билет саткандар менен сүйлөшсөңүз, ошолор авиакомпания менен макулдугун алып берсе, ошону менен сиз авиакомпанияга жазып койсоңуз, авиакомпания деле алып барып келет. Неме жолду алып калбайбы дейм, мен бир жыл регистрациясы жүргөнсүз андай мындай деп. Ошого 16 жаштагы баланы алып бериш керек негизи. ошого суратпайбы ошо? Жашы жете элек балдар негизи чоң спискке түшпөйт да. Неме штраф кылып бүтүрсө болбойбу аны? Жок, штраф кылып бүтүрсө болбойт. Ошону сурайын дедим эле. Только аэропорттон же машина менен жөнөтүп алып келиш керек экен да, ушундайбы? Желательно машина менен жөнөтпөңүз. Желательно неме менен, самолет менен киргизип чыгыңыз да, потому что машина менен жөнөтсөңүз, ал там границадан буреки атасы кайда, энеси кайда деп проблема кылып туруп, анан кийин силерди лишениянан родительский неме деп коет да, прав. Ошентип коюшу мүмкүн. Мен өзүм алып барып келсемчи кандай болот? Андай абдан жакшы болот. Лучше самолет менен жөнөтүш керек экен да, анда мен бара алам. Кайерге жөнөтсөм болот? Кыргызстанга же Казакстанга, кайерге жөнөтсөм болот? Желательно Кыргызстанга эле жөнөтүңүз. Ал барып өзү кайра келет да, алар неме Аэрофлоттагылар кайра алып келеби, кандай болот? Аэрофлот эмес, мисалы үчүн авиакомпания, Уральский авиалинияга жазып бересиз немесин, доверенностьун да. Алар барат, границадан өтөт, тигиреки немеден тигиреки же үйгө 3 күндөн кийин кайра келсе, ошол эки неме менен кайра Уральский авиалиниянын немесине билет аласыз, туда обратно. Ошо менен учуп барып кайра келет. Туда обратно билет алат экенсиз. Түшүндүм, рахмат. Түшүндүңүз, Рахмат. 345 бериңиз суруңуз. Андан кийин известие. Assalomu alaykum, Mikan ага, Kuba. Assalomu alaykum. Известие 345 эле кезекчи, бир аз күтүп туруңузчу. Сурооңуз барбы 345? Assalomu alaykum, бар. Бериңиз. Ана известие сиз. Мен самозанятый болгом да, ошого баягы иштеген акчаларды ноктолош үчүн наименование товара услуги деген жер бар экен го, ошого кантип жазып, не үчүн ошо акча төлөйм неме? Кайсыл жумушту кылган үчүн? Стройкада иштейм да өзүм. Наименование услуги деген оказание услуг деп эле жазып коюш керек ошол жерге. Оказание услуг деп жазып коебуз да. Оказание услуг, строительство деп ошол жерге ошонтип деп жазып койсоңуз болот. Мен айлыкка иштейм да, ал жерге күнүмдүгүгө жазыш керек экен го. Кандай болот ошондо? Кандай күнүмдүгү? Ар бир, мисалы үчүн бүгүн 28-ине дагы эртеңкиге бир күнгө болупчу. Самозанятый болгондо айына бир эле жолу төлөйсүз сиз немени, налогду. Каждый күнгө көрсөтүш кажет жок. Жок, бул жерде вопрос можно? Бул жерде вопрос мындай болуп атат, мен да самозанятыймын, өзүмдүн опытымды айтып кетейин. Сиз сизге акча которуп аткан адамдан сураңыз, физлицо которобу сизге же юрлицо которобу? Потому что физлицо которсо 4% налог төлөйсүз бир айда бир жолу, а юрлицо которсо 6%. Юрлицо которсо сиз юрлицодон сурап алышыңыз керек. ИНН сурап алышыңыз керек, компаниянын атын сурап алышыңыз керек, ошол жерге жазышыңыз керек. И услугаңыз эмне кылып атасыз? Ошону сурап туруп, если физлицо болсо, анда от принимаете деньги от физлица, анда ошо оказание услуг что там делаете? Маляр вы или что делаете? Ошону жазасыз да, биринчи сурап алыңыз. Физлицо да, физлицо. Физлицодон анда ошо бул байке айтып аткандай, что вы делаете именно строительный немеде? Какую услугу предоставляете? Неме, общий эле жазып койсо болот, оказание услуг, строительных услуг деп элечи. Строительный услуг или маляр там что он делал услугу, ошону жазасыз да? Спецификаны жазбай деле койсо болот, алчы. Мисалы үчүн там маляр или столяр деп жазбай деле койсо болот. Оказание строительных услуг деп элечи. Если физлицо, да, если физлицо, если юрлицо, там обязательно жазыш керек. Анан бир айда бир жолу налог топтолуп калат, ошону обязательно төлөшүңүз керек. Автоматически чыгып калат. Мисалы үчүн мага айлык айдын акырында түшөт да, бир күндү белгилеп туруп ошого жазып кое беремби же каждый күнгө жазышым керекпи? Жок, каждый күнгө жазыштын кажети жок, инем. Биз айтып атабыз го, мисалы үчүн сиз самозанятый болгондо сиз өзүңүз баягы мой налогко катталып ошол жерге тургансыз да, туура айтамбы? Ооба.
ошо мой налогко кирип атканда ошол жерге отдельный башка карта ачып туруп эле ошол эки картаны байлап коюш керек ошол мой налогкочу. Анан ошол жака мисалы үчүн эми прям сиз эгерде 50 миң же 60 миң зарплата алсаңыз ошол жерге 60 миң зарплатаны салыштын кажети жок. Эгерде налогду көп төлөбөйм десеңиз. Ошол жерге бир мисалы үчүн айына бир 20 миң сом, 30 миң сом салып койсоңуз, ошондон тигиреки налог өзү эле кармап алат. Ошондон процент чыгарып эле налог өзү кармап алат. Жок, андай эмес. Сиз канча, например, если сизден физическое лицо квитанция требовать этпесе, сиз айына 100 миң алсаңыз, ал физлицодон ошол 10 миң, 20 миңин туура 10 миңин эле жазсаңыз деле болот. Ошого обязательно чек чыгарышыңыз керек. Ошол чекти чыгарганда гана сиз ошол суммага мой налог сизге расчет кылып берет налогту. А сиздин картаңыз Тиньковко, Сбербанкка уланган болсо, счетуңузда канча акча түшсө деле ал налог эсептелбейт. Сиз мой налогко канча чек чыгарып берген кезде гана ошол суммага налог төлөйсүз. Түшүндүңүзбү? Потому что сиз азыр Тиньковду улап койдуңуз, же Сбербанкты уладыңыз. Сбербанкка сизге аялыңыз акча которушу мүмкүн, досуңуз акча котор. Мунун баардыгын мой налогдон өткүзгөндүн кереги жок. Сиз мой налогко кирип, определенный суммага, может бир айда бир жолу 10 миңге чек чыгарып коесуз. Тандайсыз юрлицо сизге акча которду или физлицо. Физлицону тандасаңыз 4% неме чыгарып берет. Налог автоматически мой налогду качать эткенсизби? Ошол жерде көрүнөт. Адан ошо ар айдын 12 числосуна чейин расчет келет сизге. И айдын 25-не чейин сиз налогду, если кааласаңыз автоплатеж кылып коюңуз картадан или өзүңүз унутпай кирип төлөңүз. Потому что СМС келет, у вас налог просрок болсо, просрокода процент өсүп кете берет. Бул неменечи өзү Айгүл? Бул общий, бул самозанятость деген өзү пилотный проект азырчы. Мен билишимче, Мирлан Майке. Бул до конца недоработанный, да? Жок, бул пилотный эмес. Азыр ар кандай деп чыгып атат. Но вот именно кандай экени пока неизвестно, да? Сотрудниктер да жакшы билбейт же, башкасы жакшы билбейт. Ооба. Единый порядок, последовательность документов пока менин оюмча чыга элек. Ну, сенин немең деле жакшы. Ну вот, давайте тогда вот сенин немең боюнча, отдельный вариантың боюнча, отдельный будем видео снимать. Негизи бир кезинде Айгүл деле туура, негизи бирок бир кезинде кыргыздар жана мисалы үчүн картаны байлап атпайбы? Картаны байлагандан баардыгы эле кыргыздар чек чыгарганды билбейт ал жерден. Ооба, билбей алса оңой болуп калат. Специалист болуш керек. Анан баягы картаны эмнеге отдельный карта чыгат деп атам. Потому что ал картага жанагы Айгүл айткандай аялы акча салып ийсе же болбосо башкасы акча салып ийсе, ал жерден чек чыгарбасаң, ошол картага түшкөн сумма как бы будет считаться твоей зарплатой, и ошондон процент алып коет да. Жок, Мирлан байке, если мен, например, Тиньковым бар, мен Тинькофф колдоном, мен юрлицодон оказание услуг, брокерский услугдан акча түшөт мага. Бирок мен юрлицого обязательно чек чыгарып берем. Мага Тиньковко башка физлицодон деле көп акча. Если сен через мой налог чек чыгарып бербесең, сен уже эсептелбейсиң. Бул айда иштедиңби, иштебедиңби? Ушул боюнча азыр көп айтып атпайсың сен, бул пилотный проект уже в практике уже давно, уже 2 жылдан беричи. Бул для чего? Чтобы вот торт жасагандар, жөн эле иштей бербей налог төлөсүн государствого деп, сантехниктер, малярлар, чтобы они на основе закона, мындайда еще мой налог уведомлять этет, да? МВД, это вообще плюс, что они платят налог. Пусть копейки, это плюс. Потому что эртең бир ситуация болсо, мен Россияга налог төлөп жүргөм деп туруп, даже миграционный службадан көрүнөт, кайсыл, например, юрлицо менен договор түзүп алган болсо, миграционный службадан ал неме МВД көрүп коет, что бул самозанятый экен, бул налог төлөп атыптыр. Кийин какой-то судебный процесс болсо, полный мой налогтон 200 сом төлөдү налогко, 300 сом төлөдү, уже плюс. Мисалы үчүн туура айтат, Айгүл туура айтат, аябай. Эми Куба бул Айгүл экөөңүздөргө мындай сунуш, просто ушул эки чекти көпчүлүгү чыгарганды билбейт да. Мен деле мисалы үчүн мен российский гражданин болгон үчүн самозанятый эмесмин, ал тигиреки чек чыгарганды чынын айтайын, мен деле билбейм. Ошол экине мындай сиздер видео кылып чекти кандай чыгарат, кандай төлөнөт, ошол экини жолдошуп койсоңуздар, биздин жердештерге жакшы болот эле да. Макул ошондой кылалы.
Мен анан көрсөтүп берип коеюн. ооба сиз көргөзүп видеодон неметип койсоңуз аябай жакшы болот эле. Анан как раз бүгүн ошол эркиндей судебный процесс болду бизде Москвада. Самозанятый киши мына депортация болуп кеткен, да, Сахаровага жаткызылган. Тиги два неме дегени бар да. 2 НДФЛ деген налоговый документи бар. Канча налог төлөнгөндүгү жөнүндө ошол эркинин сведениясын чыгарып, өзүнүн немесинен, госуслуг энесинен сотко алып барып көргөзүлдү дагы, ошол эки киши Сахаровадан чыгарылды. То есть подтвержден, да, что он налоги платит. Это Так что очень хороший плюс, да, например, плюс да, например, мен өзүмдүн примерим айтайын, мен деле гражданка России эмесмин. Мен гражданско-правовой характер подружкам менен договор түзүп алгам. Что я у нее работаю как бы подсобный рабочий у нее дома. Бессрочный бул трудовой договор, ГПХ. Ошол ГПХнын негизинде өзүмдү, кыздарымды продление кылам. Самозанятый менен продление кыла албайм. Ал менен просто оказание услуг юридический компания менен договорум бар. Бирок мен кече ВНЖга тапшырганда полный базадан көрүштү. Сен, оказывается, 1 августтан баштап МВДны уведомлять эткен экенсиң. Кана сенин договорлоруң деп ошоларды сурады да. И, пожалуйста, чек чыгарып кел, канча налог төлөп атасың 1 августтан баштап. Көрдүңүздөр, бул өтө плюс. Пусть 10 миңге налог төлөңүздөр, может пусть 5 миңге, может 15 миңге. Бул силердин защитаңар. Эртеңки күндө бул байке, Милан байке айтып аткандай, сиздердин мындай айтканда Россиянын жергесинде бекер жүрбөгөнүңүздөрдүн доказательствосы да. Өтө чоң ролду ойноп берет бул. Айгүл, ошол уведомленияны кандай кылдың, ошону айтчы анда. Жанагы МВДга уведомление берип атпайсың? Как уведомили о том, что ты там работаешь? Гражданско-правовой характердеги уведомленияны подружкам. Гражданско-правовой характер договорду ким официально иштебесе, РФ гражданины үйү бар адам менен обычный гражданско-правовой характер договор түзүп туруп, уведомлениясын ошол работодатель МВДга тапшырып коет. 3 күндүн ичинде, каласа почта аркылуу, каласа электронный аркылуу. Ошол үйү бар работодатель сенин подружкаң, точнее, да, в данном случае? Менин подружкам в данном случае имеет квартиру в Реутове. Былтыр ушул кезде таштаганбыз да. Мен ал менен просто гражданско-правовой характер бессрочный. То есть мен ар жылы өзүмдүн регистрациямды ал уведомлять этпей эле мен продлевать этип берем. Айлыкты 15 миңден көбөйтпөш керек. Потому что налог төлөнүп калат 15 миңден кийинчи. Ошондой бессрочный договор жасап алыңыздар. Официально иштебесеңиздер, самозанятый болсоңуздар, барып ошол трудовой договор менен трудовой договор сатып албай эле продление кыла бересиздер. Биринчи очередь это законно. Экинчи очередь, если сиздер физический лицо менен самозанятый болсо, анда эч кандай уведомление кыла албайсыздар. А если силер юридический лицо менен лицодон иш кылып, например, какая-то подрядочная организация, да, например, сиз ошолардан неме аласыз, уста болсоңуз, материал аласыз. Ошолар менен дагы как самозанятый катары неме түзүп койсоңуз, бош какой-то услуга кылсаңыз, алардын товарын жеткизип берип, же алардын товарын бирөөгө сатып берип, ал компания дагы сиздер менен договор түзүп туруп, алар өздөрүнүн юридический адресинен бухгалтери МВДны уведомлять этип коюш керек. Ошондо сиздер официально юридический лицо менен как ИП катары да, булчу. ИПнын эле упрощенный варианты. Айгүл, подожди, сен алды Google сайтына кеттиң да, биз түшүнбөй калдык. Мен түшүнбөй калдым, мен подписчиң түшүнбөй калдым. Токтоп турсаң, сен жанагы айтып атпайсыңбы? Уведомлять этти депчи. Ошол договорун кантип түзүлдү? Сен ИП менен түздүңбү, жөн эле физлицо менен түздүңбү? Жок, я как риэлтор, я продаю новостройки. И я работаю с определенными компаниями. И я их уведомила, что я не гражданин Российской Федерации. Менин случаем, да, менин практикам, да. И они ИП менен, или ООО менен, или самозанятый менен алар договор түзөт. И алар договор түзгөндө алар обязан, биз эмес, алар обязан уведомить МВД, что они со мной сотрудничают. Айгүл, түшүнбөдүм да, мен бизге жөн айтып койчу, бир эле ответ берип кой бизге мындай. Сен азыр подружкаң менен составила как физлицо подружкаң или подружкаң как ИПсный договор түздүңбү? Ошону айтчы. Жок, айттым го, ал менен гражданско-правовой характер чисто для регистрации. Вот, бизге ошол керек азырчы, самый главный. Она самозанятый, это уже сен жанагылар менен взаимодействиең, да, взаимоотношения. Это второй этап.
Да, вот все. Айгүл Максим. мындай үчүн мындай да, бир киши самозанятый киши да, мисалы үчүн физический лицо менен договор түздү да, ошол эле учурда башка дагы кишилер менен иштешсе, башка организациялар менен иштешсе, ошол организациялар дагы муну менен иштешип атабыз, булар мага мындай пайда көрүп атат деп, тигилер дагы могут уведомить Они одновременно. обязаны, они Обязаны. обязаны уведомить. Бир Потому что нече киши менен бир убакта эле иштеше алат да, мындайча айтканда. Все, болду Айгүл, сен менен анда азыр күтүп калды бул жакта суроо бере тургандар. Убакыт да кыйла неме болуп калды, жарым саат өтүп кетти. Ошон үчүн бир видео тарталы кийинкиде сен менен. ладно, ладно.